Эмне үчүн ушул эки акмактарды эле кайра мен жанагы вопрос сизгечи. Садыр Нуркожоевич таза иштеп атканын себебинен Акылбек Жапаров тазабы? Мен суроомо жооп бериңизчи. Садыр Нуркожоевич 5ке иштеп атканын себебинен Акылбек Жапаров 5те, туурабы? Жана Айырбек мыкты командалуу иштеп атат деми. Бир командалуу иштеп атат. Оода. Анан мен баягы силердин ичара чоркаңарды, эфириңерди көрүп ошондон кийин мен мисалы үчүн сизди түшүнүп атам да мен. Я вас понимаю. Преданность дегенин. Но бирок мына сизге делечи как агама катары сизге деле кайрылайм да, Садыр Нуркожоевичке деле кайрылбай. Элди жынды кылганды токтоткулачы байкелер. Сизден да сураган байке. Ойлойм, эмне туура эмес болуп атат. Айтпадымбы жаңы туура эмес нерселердин бар. Мамлекет колго тийди өзү мындай карасаң ойлойм мындай. Түшүнөсүң да, бирок кандай состоянияда алды мамлекетти. Мен я согласен. Билесиң, бюджетте дефицит, тышкы карызды уже төлөй албай калып, аркы темир жол менен тиги бүт жанагы эменин баары азыр ким билет кандай состоянияда калат элек. Я полностью согласен. Бирок мен азыр ошонун баарын кичине эптеп, түздөп, жакшы эле болуп келатат го дейм. Акылбек Жапаровго конкретно эмне претензияң бар? Айтсаң, каягынан же бир тендерди туура эмес өткөрдүбү же байке, мен буларга тубаса эле бир эле претензиям бар. Мен аны айтып эле келатам. Ким, Акылбек Жапаровгабы? Акылбек Жапаровуна дагы, буга чейинки президенттерге дагы, азыркы президентке дагы баарына менин бир эле претензиям бар. Булар кыргыз элине күйбөгөн, сөздөрүнө турбаган, өздөрүнүн эле шкурасын, өздөрүнүн эле жакшы эле кам көргөн адамдар экен деп мен баа берип келатам. Эски булар чөкпөгөндөр экен. Ошол эле мисалы үчүн мынакей мекеним Кыргызстанда ал, мынакей ошол эле кадрлары мына губернатор, аким. Жок, мына жаңыланып мен айтып койчу, жаңыланын жолуна барабыз деп Садыр Нуркожоевич өзүнүн сөзүнөн айтпады. Сөзүнө турбагандыгынын себебинен мен претензиям бар. Мен Акылбек Жапаровго претензиям жок. Ал эски жанагы обоймадагы адамдардын катарында экен. Бул 30 жылдын ичинде кыйратпаган, азыр кыйрата албайт деп эле айтам бетинечи. Но Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзүнө, өзүнүн айткан берген убадаларына каршы чыгып аткандын себебинен мен претензиям. Мисалы үчүн мына жанагы байкеге гана 2 миллиард сомду талап кылганыңар. Мен көрбөй элемин го силерден талап кылып атканыңарды. 2 миллиард сом бөлүнбөдү беле? Садыр Нуркожоевич экөө барып мына 2 миллиард сом берип атабыз. Ирригациянын баарын. Айыл чарба министрлигине. Кана лотоктордун калыбына келген. 2 миллиард тазалаган отрезак койчу айланайын. Мындай кичинекей бир отрезакты. Полный деп элемин да. Мисалы үчүн мына сиз азыр бир заводдо иштеп жүрсөң, кайсыл бир заводдо иштеп жүрсөң, ошол жерден ичинен аренда ала коюп эле, ошонун ичинен местаны ГПЧП кылып сизди алып келбей, ошол лотоктун тиги айыл чарба менен сиз менен биргелишип госпредприятие кылып туруп, лоток деп туруп, ошол жерден лоток чыгарып турган компания этип койбойбу? Айыл чарба министрине претензиялар көп. Макулмун, брат. Мен деле ал кишиге мына советник болуп киргем. Кийин канча эме айттым, сунуш айттым, бирине да кулак салган жок. Булардын эң чоң чыккынчылыгычы, айыл чарбанын эң чоң чыккынчылыгы бизге жанагы кыргыз элине удобрение селитра деп атпайбы, булар бүт химический эмелер да. Ошону мындай, ошол саясатын өзгөртүш керек болчу. Ошол минеральный удобрение чыгардык деп мен айыл чарба министрине WhatsApp-ына жөнөттүм. Байке, мына биз көмүрдөн ушундай удобрение жазадык десек, бири мындай кайрылып да койгон жок. Кантип жазадың? Ушуну кантип өнүктүрсө болот? Мында мамлекеттик колдоо жок. Мындай бири сөз чыккан жок оосунанчы. Мен ага макулмун, уле. Айыл чарба министрине көбүрөөк киши каршы болуп атат.
өзүңүздүн тиги арабаңызды, өзүңүздүн полтуңуздун проблемаңызды сиз мага дагы анан тиги айыл чарба министрин илбеңиз. Ал президенттин берген 2 миллиард акчасына жооп берсин. Кана лаптоптор, кана суу, ирригация, канаки. Где это все? Siz anı talap kılmadınız abi. Anlayın başlıkta ötküzmedik mi? Siz talap kılmadınız. 1 milyar koş gerekli. Emeğini 1 milyar. Ayın ministrmeden Prashli brat. Akılbek Sönbekovичке эмне нараачылык болуп атат. Ушундай эле тиги ал эмне кылды? Кайсы жагынан туура эмес кылды мына? Сокеден 155 миллиард бюджет калган. Ошон жылга ошончо эле акча чогултчу. Ошону эми 420 миллиардка былтыр жеткирбеди. Байке, мен азыр буга жооп берип эле коеюнчу. Мен бул айтып эле келе атпайм. Акылбек жанагы Туйгуналы бар эмес? Туйгуналы деген майкеңиз бар белеби? Уксаңыз. Ошол мындай эмне лицо 155 миллиардтан 420 миллиардка чыгарды, бул фактыбы? Элдин мойнуна илиниппи? Элдин мойнуна илинбей былтыркы бюджет карасаң, былтыркы бюджеттен таможня берди. Таможня 60 миллиард берди. Налогта ошончо 60 миллиард берди. Болгон Кыргызстанда резервди чогултту да булар, туурабы? Таможня бул мындай, азыр таможенный союзга киргенден кийин биринчидей Москвага анан аяктан таможняны бияка илиштин кереги жок. Жанагы элдердин налогторду көбөйтөйүк. Азыр мисалы үчүн жана фирмалар иштеп атпайбы? Азыр подоходный налог, НДС, короче, bir фирма азыр bir иш аракет алып барыштын ишинде ушунча кырса-кырлыгыс налог төлөйт экен азырчы. Просто невыгодно. Бизнесмендер менен барып сүйлөшпөйсүңөрбү? Мисалы үчүнчү, акча перевод жашашын проблема болуп атат азырчы. Бул эмненин себеби болуп атат? Бул так бизде бизнеске налогту көбөйтүп кантип жардам берет? Айланайын, өзүң ойлонуп көрсөң, братан. Вот сам посуди, пожалуйста. Сизге бизнес жанагы ишиңизди жүргүзүш үчүн, мисалы үчүн ошол эле жанагы жер семирткичтер боюнча сизге кандай кылыш керек? Светин алып келип тургузуп бериш керек болчу. 1 жылга, 2 жылга сизге льготный кредит бериш керек болчу. Алып келип берип, өздөрү сен анын артынан чуркабаш керек эле. Налогтон полностью сен кутулуш керек эле. Ана эмне кереги бар андай налогтун? Мисалы үчүн 5%ный доход экен, сен үйүңдө эшигиң темир экен деп жанагы жерден мына шермендерди чыгып атышпайбы? Банкка барса, сен тиги жанагы эмне жөлөк пулду алыш үчүн дейт, сен эшигиң темирден турбайбы? Сен бул жерге жөн эле мындай кездеме илип коюш керек болчусуң деп айтты деп эле мынакей элдер, аялдар, кыздарыбыз ыйлап эле чыгып атпайбы многодетный семьялар? Кредит алыш деген 5% кредит деген болсо жок, эмне претензия деп атпайсың? Претензия аттын башындай булар. Жок, мына карап тур. Азыр буга чейинки иштеп келген фирмаларчы ачык эле айтыш керек да, магазиндер, фирмалар булар деген эч качан доходун көргөзчү эмес, туурабы? Ушундай эле болуп кеткен да. Мен багай көргөн эмес. Мен ал жана строительный тендерлерге катышып бизде эле ошондой фирма иштеткем. Мен өзүм боюнча айтып минимальный зарплатаны көргөзүп коет ошол жерденчи. Баягы ал деген юрист же бир мындай торговый агент деген эч качан onun үстүндө иштебейт. Алар 30-40 миңден зарплата алат. Жок, укпайсызбы эми аягына чейин? 30-40 миңден зарплата алат. Ошондон фонд, соцфондко тияка бияка начисление болуш керек. Аны эч качан көргөзчү эмес. Жашырып эле, жашап берип атат баарын. Сараң болчу, түшүнсөң, сараң. Ошол сараңдыктар деген мындай өздөрү патриоттук сезим ойгонуп эле, кел мамлекетибизге ушундай учурда колдоо көргөзүп коелу. Вообще бет жолдун.
бүт эле налогда отметкада отурат, могу магазинде эмес. Жок, улан, угуп тур. Угуп тур, бир тууган кичине 1 минут сөз бер, сураныч. Давай. Мен мына бозо саттым. 40 магазинге бозо. Мен фактын айтып берейин. Ошол 40 магазинденче 15 эле жана эмесин алат. Кагаздарын, калгандары налогтун эле чөнтөгүнө салып койчу. Ушундай болчу Бишкекте акыбалчы. Мен башка региондорду билбейм, бирок мен мына по факту сүйлөйүн. Мен 40 магазинге бозо алып барам, анан мен ошондо эле мындай интерес кылып сурачумундай, була бия кандай болуп атат десем эле, ачык эле айтчу магазинчилер, биз налог эле айына 2000 сомбу 3000 сом жанагы эмесине төлөнгөн акчаны, короче, 1000 сом чөнтөгүнө эле салып коебуз налогко депчи. Ошентип бүт бар эле жаап жашырып эле ушинтип келбеди беле, эми кичине мындай президент деле айтып атпайбы, сендей болгон эле ошондой акылдуу жигиттер отурат да өкмөттөчү, эми ошолор деле ушуну жанагы көмүскө экономиканын бетин ачыш керек болуп атпайбы? Бизде 40%ден да көп, где-то бир 60% болуш керек көмүскө экономика. Ошол жака угуп турам улан. Магазинге товар алып келет, булочка алып келет, манта алып келет, сок алып келет, башка алып келет. Ошонунча подпольно чыгаргандар бар. Подпольно эчтеке сертификаты жок, эчтеке эмеси жок элечи. Жөн эле мындай цех ачып алып эле ургулап аткандар толтура. Толтура брат. Кайта. Арак же мына аю күнүгө 150 000 бутылка арак басат. Карашойм, аю жарымын төлөсө жарымын төлөбөй жүргөндүр. Вообще эчтекеси жок элечи, жөн эле мындай эле левый цехтерден келген арак менен жанагы стаканчик аябай көп болчу брат. Эми аны моюнга алыш керек. Сен мисалы үчүн ситуацияны жалпы билбейсиң да, кандай акча кыртылып атканын жалпы билбейсиң. Мондай бир тараптуу эле бизнесмендерди коргоп эле Бекзаттын эмеси ушул болуп атат да, тиги водительдерди коргогон киши, анан тиги эмелерди коргогон киши болуп элечи, бизнесмендерди колго коргогон киши болуп мындай элге жакыныраак, биз болсо эл душманы ушундай сыяктуу көргөзүп атат. Мен муну айтканым себеби, мен 40 магазин иштеп бозо тарапчымын, 40 магазингечи, ушул тетиги Белинскийден бери жалаң Ленинский магазиндер. Ошондо мен көрчүмүн, брат, ошо көрүп, ошондо деле менде деле мындай ичим ачышчы, ушулардан карачы, эмне деген коррупция бар депчи. Бул деген мояка көкүрөккө топтолгон нерсе да, брат. Чын эле эси магазиндерге кирип чыккан товарлар бүт через ККМ болуп, баары эметсечи, мамлекетке көп эле налог түшөт. Канча деген автомойкалар бар, прокурорлор, соттор, УКМК, МВД крышабайт этип алган. Бул шаардачы. Бул кимдики десең, баланча соттуку. Ал төлөбөй эчтеке, жана суусуна да төлөбөй, светине да төлөбөй. Ошондойлордун бетин ачып жардам бербейли өкмөткөчү. Критикалаган оңой. Улан критикалаган оңой. Мен жанагы Азыр ажылдашып, азыр эми сен дагы сөз бербейт экенсиң. Эфирде ушу менен азыр жыйыштырайлы, байке. Мен түшүндүм. Sen менен улан эч качан жаман жакшы айтышкым келбейт. Чынында сен эл үчүнчү күйүп аткан баласың, сен Бекзатта эмессиң. Ал Бекзат башка, ал жөн эле бирөөлөрдүн сөзүнө кирип алып тарант этип атат, атчы. Ал по адресине согуп атат да, именно тигинин кадрларын жалаң, тигинин кадрын по адресине согуп атат ал. Каяктан заказ эмне болуп аткандан түшүнүктүү эле алчы. Бирок сен башкачасың, бир тууган. Мына экөөбүз канча жолу жолуктук, канча чогулуштарга бардык. Чын эле сен мындай эл үчүнчү күйүп бышкан баласың. Мен сага патриоттугуңа күмөн, сен Бактияр Касенов, сен ушулар чын эле эл үчүн күйгөн баласыңар да. Мен сени айтпайм, тиги атайлап бирөөнүн тиги бузуку сөзүнө кирип алып Акылбекке же тиги өкмөттүн эмесине асылып атасың депчи. Сен андай эмесиң, чын жүрөктөн эле. Мош сен чын эле бизнесмендер менен сен билбеген маалыматты мен билбейм дем, чынындачы. Мош чын эле сен бизнесмендер менен сүйлөшүп, жанагындай кемчиликтери болуп атканын көрүп атасың, угуп атасың, ошого күйүп бышып айтып атасың азырчы. Туурабы? Эми ошондо кемчиликтер болсо, ошол өкмөт өткөндө комиссия түздү, ошонун эмесине кирип, курамына кирип, ушундай бизнесмендерге туура айтасың, шарт түзүш керек. Мисалы үчүн тетиги эмен арабтарда, Дубайларда наоборот 3% деген вообще 0 аяктачы.
Аларда вообще налоговый тияк льготалар бүт киргизип таштаган. Алар башкача система менен өнүгүп атат. Мен аныңа макулмун. Туура наоборот, жанагы жаңы бизнес баштаган бизнесмендерге же иштеп аткан бизнестерге колдоо керек, башка керек, ал жагы да бар. Аны менен мен макулмун. Мен плюс ал жөнүндө маалыматым жок. Мен ал жөнүндө сен менен талаша албайм. Sen biznesmендер менен сүйлөшүп, сага дагы көп эмелер чалат да. Мисалы үчүн көп бизнесмен сени көздөп бакылда эфирге чыга албайт, айта албайт алар. Бизнес любит тишину деп эле алар кырпый эле өзүнчө күйүп пышып эле отура беришет. А сен ошонун баарын угуп эметип атасың. Мен аныңа макулмун, брат. Бирок мен тарапты да угуп кой, түшүнүп койчу бир туган. Мен по факту 40 магазин мененче 3 жыл иштедим, ишенесиң? 3 жыл бозо саттым, 3 жыл. Байке, Мен көрдүм. Ардышы брат, мен сен сыйлайм. Ардышы брат.